Assalamu alaikum устаз дейт. Мен орозо айында жаманыраак видеолорду көрүп, коем боло береби дейт. Болбойт. Сиз үйлөнө турган келинчеңизди орозо кармап туруп, ошентип көрүп кое берсе, ошол келинчеңизди кызганасызбы, кызганбайсызбы? Кызганасыз да. Мастурбацияны айтпай эле коелу, жөн ушуну көрүп койсом эмне болот? Кызганасызбы? Өзүңүздөн да кызганыңыз. Келечек аялыңыз үчүн кызганыңыз. Келечек урпагыңыздан уялыңыз. Баардын көрүп турган Алла Тааладан уялыңыз. Баарыбыз уялалы. Мен баарыбызга айтып атам. Молдолор аксаны айт, анан только акыл үйрөткөндү билет деп жанагындайлар чыкпасын. Баардыгыбыз тобо кылалы. Ар ким кемчилигине жараша. Адамдардан жашынган менен Алла көрүп турбайбы? Сиз бир тууган эртең менен кечинде 100 иреттен Аллах мени көрүп турат, Аллах мага кудуреттүү деп кайталаңыз. Бул нечендеген олиялар бул сөздү кайталап жүрөгүнө бир жакшы сезим келүүгө себеп кылган. Куранды окуңуз, зикир кыласыз, аны менен кошо ушуну көп кайталаңыз. Аллах мени көрүп турат, Аллах мага кудуреттүү деп. Ихсан даражасы да бул. Жаман видеолорду көрбөңүз, көрүп кетип анан комарыңызды кандырып, кол менен укалап мастурбация кылып, орозо маалында мастурбация кылып койсоңуз, орозоңуз бузулуп калат. Кийин бир күнгө каза тутуп бересиз. Бул күнөө болот. Зинага жетелейт. Жакшы эмес да. Ал иллюзия жөнүнө алдайт алар ошол уят кинону тарткандар. Ал анчалык табигый мамиле, анчалык узак убакыт болбойт. Экинчиден, ал жөн эле бир акча таап, адамдарды ошол аркылуу мындай бир шахваттын кул кылам деген бир жаман индустрия да ал. Ал антпеш керек. Такыбачылык кетет. Эртең импотенция оорусуна чалдыгасыз, башка болот. Адалдын рахаты кетип калат арамга баш бакканда. Орозо кармаңыз тууган. Орозо күндүз кармаңыз, түнкүсүн барып тарабеге эң узак окуй турган мечитке барыңыз. Ошол узак окуп бүткөнчө чарчап каласыз, келип уктап, саарылга туруп багымдат окуйсуз. Көрбөңүз таксырым, жамандыкка баштайт. Көз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирет Али радыйаллаху анху карап айтты го. Кийинки үммөткө сабак кылып айтып кой. Биринчи рет көзүң бир нерсеге түшүп калса, көчөдө аял затына түшүп калса, кокусунан көзүң түшүп калса, дароо кайтарган. Экинчи көз карашты карап койгонуң бул уже күнөө болуп жазылат дейт.